Саламатсыздарбы? Бекмамат Усмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университети, Жалал-Абад колледжи, педагогикалык жана социалдык иштер бөлүмүнүн окутуучусу Нурматова Майрамгүл Нарбековна. Бүгүн көтөрүүчү лекциянын темасы тексттик маселелерди чыгарууну окутуу. Салыш класстардын мугалими адистикли үчүн. Лекцияда каралуучу суроолор. Сюжеттик маселелер окутуунун каражаты катары маселенин текстинин семантикалык анализ жүргүзүү, жөнөкөй маселелер жана аларды чыгаруу, курама маселелер жана аларды чыгаруу. Лекциянын максаты. Жөнөкөй курама тексттик маселелердин маанисин жана чыгаруу жолдору менен таанышасыңар. Маселенин текстине анализ жүргүзүүнүн маанисин түшүнөсүңөр. Маселелерди чыгаруунун ыкмалары менен таанышасыңар. Күтүлүүчү натыйжалар. Тексттик маселелерди окуучуларга чыгаруу этаптарын билип, чыгаруу ыкмаларына ээ болосуңар. Демек, сюжеттик маселелер окутуунун каражаты катары. Маселе деген эмне өзү? Сан компоненттери менен мүнөздөлгөн турмуштук кырдаалды сүрөттөөчү атайын текст маселе деп аталат. Сан компоненттердин ортосунда көз карандылыкты ал мүнөздөйт, ошого багыт алат. Маселенин үстүндө бала толук камдуу иштеш үчүн төмөнкүлөрдү аткаруусу керек. Алгач текст окуп жана окуганын мазмунун түшүнүш керек. Берилген менен изделүүчүнүн ортосунда байланышты анализди алыш керек. Арифметикалык амалдар туура тандоо менен аны аткаруусу керек. Маселенин чыгарышын тиешелүү математикалык символиканын жардамында жаза алуусу керек. Окуучунун маселе чыгаруудагы технологиясы, башкача айтканда, кандай иш-аракеттерди аткарат? Биринчи, маселеде ситуациянын кыскача жазылышын жазыш керек. Экинчи, берилгендер менен изделүүчүнү байланыштыруучу сүрөт же схема сызып, андан кийин ал көз карандылыкты математикалык белги же символдордун жардамында чыгара алуусу керек. Маселенин текстине семантикалык анализ жүргүзүү деген эмне? Маселенин текстине семантикалык анализ берүү деген эмне? Ал тексттин аталышына байланыштуу негизги түшүнүктөрдү удалаш, ажыратуу менен маселени окуу процесси эсептелет. Башкача айтканда, шарты эмне берилиптир, кандай суроо берилиптир, биз кайсы суроонун үстүнө ой жүгүртүшүбүз керек экен, берилгендер менен изделүүчү элементтерди ажыратып алып, экөөнүн ортосунда математикалык компонентти байланыштыра алышыбыз керек. Эгерде элементтердин ар бири берилип, жалпы сан сурап атса, суммасын табуу. Эгерде жалпы сан берилип, кайсы бири компоненти белгилүү болуп атса, анда алардын айырмасын табуу. Эгерде ар биринде бирдей санда болсо, анда алардын көбөйтүүнүсүн табуу. Эгерде бир нерсени бир нече жерге бөлүштүрүп, тең бөлүштүрсө, анда бөлүү амалы аркылуу аткаруу, андан кийин курама маселелерди экөөнү айкалыштырып аткаруу операциясы. Башкача айтканда, маселени анализдөө менен бала маселенин текстине берилгендерден ситуацияны же кырдаалды элестетип, берилгендер менен изделүүчүлөрдү байланыштыруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Көпчүлүк учурларда маселе табышмак тапшырмалар менен чаташтырылат. Алардын айырмачылыгы эмнеде? Балдар канчалык деңгээлде айырмаларын билүү үчүн мугалим окуучуларга төмөнкүлөр сунушташ керек. Балдар мени угуптургула. Бул эмне? Маселеби? Чатырдын алдында 4 бут, ал эми үстүндө тамак менен кашык. Бул эмне? Бул маселе эмес. Анткени мында суроо, бул жерде эч кандай сан компоненттер катышкан жок. Балдар жөн эле ооз-эки ой жүгүртүшүп табышат. Демек, маселе менен табышмактын айырмачылыгы маселеде сөзсүз сан компоненттери катышат жана изделүүчү компонент болот. Балдардын ой жүгүртүүсүн калыптандыруучу эң негизги жөнөкөй маселелер жана аларды чыгарууга токтололу. Гаражда 2 жеңил жана 5 жүк ташуучу машиналар турган. Гараждагы машиналардын саны канча деген маселе боюнча кандайча балдар менен иш-аракет жүргүзүүгө көңүл буралы. Алгач талдоо жүргүзүү керек. Маселе эмне жөнүндө экен, эмнени табуу керек экен, баарын табууда кайсы амалда пайдаланабыз? Ал үчүн кыскача шартын жазууну үйрөтөбүз. Эмне берилгендигин жана эмнени табуу керек. Баарын табуу керек болгондуктан алардын суммасын табабыз. Демек, баары 7 машина болгон. Кийинки маселе. Айгүл 3 оюнчукту өзүнө калтырып, 4 оюнчукту инисине берсе, өзүнүн канча оюнчугу болгон? Демек, негизинен көңүл бурсаңыздар, 1-класстын маселелери. Демек, берди 3 оюнчук, калды 3, 4 оюнчук болгон. Канча оюнчук? Демек, болгон баары канча экенин сурап аткандыктан бул жерде да сумманы табуу аркылуу табабыз. Текчеде 6 китеп турган. Эгерде Айбек китепкана 2 китепти алып барып берсе, анда текчеде канча китеп калган? Демек, баары болгону жалпы саны белгилүү экен, бергени белгилүү экен, калганын сурап атат. Демек, биз ал экөөнүн айырмасын табабыз. Предметтердин жардамында иллюстрациялык, түшүндүрмө иллюстрациялык методду колдонуу өтө маанилүү.
Кийинкиси даракта чымчыктар конуп турган, алардын бешөө таранчылар, калгандары көгүчкөндөр, баары канча көгүчкөн болгон. Демек бул маселени чыгарууда жакшылап байкап көрсөк, бул маселе өзү берилгендер жетишсиз маселе болуп эсептелет. Себеби таранчылар калганы көгүчкөндөрдө да жалпы саны белгилүү болсо, анда биз таба алмакпыз. Маселелер: бочкадан 5 челек суу төгүп, андан кийин 2 челек суу төгүш деген маселе берилсин. Канча челек суу төгүп, эмнени табуу керек дегенде анализ жасаганда, демек бочкадан алгач 5 челек суу төгүлүптүр. Биринчи, демек бул жерде эми кандай иш аткарылып атат? Төгүп атат. Биринчи 5, андан кийин 2, демек катарынан удаалаштык менен иш аткарылып атат. Ошол себептен бизде алардын суммасын табуу аркылуу чыгарылган жооп туура болуп эсептелет. Бирок эмнегедир окуучуларда көбүнчө типтүү ката кетирилет, алар экөөнүн айырмасын таап коюшуп атат. Эгерде бочкада баары 5 челек суу бар деген болсо, анда ушундай сыяктуу чыгарылыш туура болмок. Андан кийин Айгүл менен Миргүлдүн 7 шаары болгон. Эгерде Миргүлдүн 3 шаары болсо, Айгүлдүн канча шаары болгон? Демек экөөнүн биригип 7 шаары бар экен, жалпы канча бар экендигин айтып жатат. Андан кийин Миргүлдүн шаарлары белгилүү, демек баары белгилүү болуп, алардын бирөөсү белгилүү болсо, экинчисин табуу үчүн белгисизде, анда экөөнүн айырмасы табылат. Бирок негедир көпчүлүк учурда типтүү ката окуучуларда бул экөөнүн суммасын таап коюш. Курама маселелер жана аларды чыгаруу көтөлүү. Курама маселелер менен тааныштырууда окуучуларды түрдүү методикалык ыкмалар колдонулуп келет. Алардын биринчиси эки жөнөкөй маселени курама маселеге удаалаш бириктирүү менен кароо. Бул деген эмнени түшүндүрөт? Ал үчүн төмөнкүдө эки маселени карайлы. Экөө тең жөнөкөй болуш керек. Кирпи 2 ак козгарын жана 4 кой козгарын тапты. Ал баары канча козгарын тапты? Демек баарын табуу үчүн албетте алардын суммасын табабыз. Экинчиси кирпи 6 козгарын тапты, үчүнөн тынччыканга берди. Анын канча козгарын калды? Демек баары болгону белгилүү, бергени да белгилүү, калганын табуу үчүн албетте кемитүү операциясынын жардамында чыгарабыз. Демек бул эки маселени бириктирүү үчүн мугалим окуучулар менен биргеликте бул маселелердин эмнеси окшош экен, кандай айырмачылыгы бар экен деп текст карап чыгып, андан кийин сюжеттердеги тексттеги маселени курамага бириктиришет. Демек кирпи 2 ак козгарын тапты жана 4 кой козгарын тапты. Үчөөнүн тыйынчычканга берди. Анын канча козгарын калды? Албетте биринчи операция кошуу амалы, экинчи кемитүү. Туйунтма түзүп деле суммасын таап, андан кийин айырмасын таап, жообу анын 3 козгарын калды деп үйрөтсө болот. Экинчиси жөнөкөй маселенин суроосун өзгөртүү аркылуу курама маселени куроо же кароо. Мисалы, уста 8 китеп текче жана ага караганда 3 класс ашкана текчесин жасаган. Уста канча ашкана текчесин жасаган? Бул маселе жөнөкөй болуп турат. Демек бул маселенин суроосун өзгөртүү аркылуу курама маселеге айландырууга болот. Демек алгач эгерде жөнөкөй маселени карай турган болсок, 3кө аз болгондуктан кемитүү амалын аткарып, уста 5 ашкана текчесин жасагандыгы аныкталды. Эми ушул маселенин суроосун өзгөртсөк, ал баары канча текче жасаган деп өзгөртүп койсок, курама маселеге айланат. Башкача айтканда, уста 8 китеп текче жасаган болсо, ага караганда 3кө аз ашкана текчеси жасаган болсо, баары канча текче жасаган? Демек биринчи операция кемитүү амалын аткарып, канчага аз экендигине карата тапса, ашкана текчелердин саны табылат. Андан кийин текчелердин экөөнүн китеп жана ашкана текчелердин суммасын табуу менен жалпы текчелердин саны табылат. Демек жообу ал баары 13 текче жасаган. Иллюстрациялык. Андан схемалык модельдештирүү аркылуу маселелерди кантип чыгарабыз? Демек, автобуста 10 жүргүнчү бар. Биринчи автобуска аялдамадан 9 адам түштү, экинчи аялдамада 1 адам автобуска түштү. Автобуста канча жүргүнчү болуп калды? Жанында көрүп турасыздар, модельдештирүү схеманын жардамында биз амалдарды аткарганда биринчи жана үчүнчү ыкма бул маселенин суроосуна жооп берет. Анткени өзүңүздөр чиймеден байкасаңыздар, тегерекчеде ошо автобуска түшкөн адамдар алгач 10 түштү, андан кийин 9 түштү, баары бир 19 адам. Андан кийин жолдо барат да бирөө түштү, жалпы 20 адам. Экинчи маселеде болсо, экинчи ыкмада. Демек 19 бирөө автобустан түшүп калды деген түшүндүрөт. Андан кийин үчүнчүдө үчөө биригип, демек 20. Биз балдарга ушул схемалык модельдештирүүнү чийүүнү көрсөтүүдө стрелканын багытына карата автобуска түшкөн жана чыккан адамдардын мындан сырткары башка тапшырмаларга деле ылайыкташтырып түшүндүрсөк болот. Бул балдардын ой жүгүртүсүн өстүрүүгө аябай жакшы түрткү берет. Ошол себептен биз дайыма эле амалдарды гана аткарып, туура амалды өзүн гана чыгартпастан, алар чийме түрүндө, сүрөттөлүштөр түрүндө, схема түрүндө кандайча сүрөттөлүшкө ээ болоорун окуучуларга калыптандырсак, анда аларды объектилерди, курчап турган чөйрөдөгү кубулуштарды жакшы түшүнүүгө, амалдардын маанисин жакшы түшүнүүгө салым кошо алабыз. Деги эле бул тексттик маселелер биздин турмуштан алынат деп айттык.
Bizi курчап турган чөйрөдөн ар бир күнүмдүк жашообуздан алынат. Ошон үчүн биз балдарды турмушка даярдоо иретинде ушундай тексттик маселелерди түрдүү жолдор менен моделдештирип чыгарууга үйрөтүшүбүз керек. Дагы бир жакшы ыкмалардын бири натыйжалуу кесиндилердин жардамында моделдештирүү. Бул чийим аркылуу окуучуларга түшүндүргөндө жеткиликтүү болуп эсептелет. Мисалы үчүн рулондо 15 метр кездеме болгон. Бир сатып алуучуга 5 метр, экинчиге 4 метр кездеме сатылды. Рулондо канча метр кездеме калды? Демек, рулондо жалпы 15 метр кездемени биз бүтүн кесиндик катары жалпы алабыз дагы. Андан кийинки кадамдарды карасаңыздар, биринчи сатып алуучуга 5 метр деп аны өлчөп, андан кийинки 4 метр деп калган бөлүгүн өлчөп, акыркы бөлүгүн белгисиз деп коюп туруп анализ жүргүзөбүз. Балдарга рулондо канча кездеме болгон экен? 15 метр. Биринчи сатып алуучуга канча метр сатып алган экен? Биринчи сатып алуучу 5 метр, экинчи сатып алуучучу 4 метр. Эмнени табуу керек? Демек, бир нече жолдор менен чыгарсак болот. Окуучулар дагы түрдүү жолдор менен чыгарса, биз аны ката дебейбиз. Себеби анын жыйынтыгы туура болгон болсо, жана амалдар туура аткарылган болсо, кадамдар, анда натыйжа туура болуп эсептелет. Демек, биринчи жолу экөөнүн сатып алуучулардын биринчиге 5 метр, экинчиге 4 метр экөөнүн суммасын таап, жалпы рулондон ал чыккан санды кемитсек, анда айырмасы 6-га барабар. Демек, туйунтма түрүндө деле ошондой жыйынтыкты берет. Же болбосо жалпы рулондун узундугунан биринчи сатып алуучуга бергенди алгач кемитип, андан кийин экинчи сатып алуучуга бергенди кемитип, жыйынтыгында деле 6 метрге ээ. Сабактын максатына кайрылуу. Демек, бүгүнкү лекциянын максатына биз жете алдыкпы? Ал үчүн сиздерге АВНден жөнөтүлгөн тапшырмаларды толук аткарып, лекцияны жүктөп, видеону толук көрүп, айрым суроолоруңуздар кайрылгандан кийин анан төмөнкүдөй тапшырмалар турат. Мында даяр чыгарылган мен жөнөтүлгөн адабияттар лекциялардын ичинде да бар. Ошолорду карап, анан 2 бөлүктүү күндөлүк түзүп, АВНден жөнөткөндө гана максатыбызга жете алабыз. Көңүл бургандыгыңыздар үчүн рахмат. Кийинки сабакта көрүшкөнгө чейин саламатта болуңуздар.